көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышкан мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясына Кыргыз Республикасынын парламенттик делегациясын түзүү жөнүндө 2026 жылдын 29 январындагы номер 14-8 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет караган. Баяндамачы Сурабалдиева Эльвира Жергалбековна. Сөз сизде. Рахмат Болот Адылбекович. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине катышкан мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясына Кыргыз Республикасынын парламенттик делегациясын түзүү жөнүндө 2026 жылдын 29 январындагы номер 114-8 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин 2026 жылдын 14 апрелиндеги чечими менен жактырылган. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин чечими Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор жок болсо, анда комитеттин корутуусу окуу үчүн Эльвира Жергалбековна, сөз сизде. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин чечими Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 62, каршы жок, баары 62, катталды 79.